Alhamdulillahi Rabbil Alamin. والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. Оолу бүткүл аламдардын Роббиси, бүткүл аламдардын падышасы Аллах субханала таалама чексиз мактоолор. Андан соң пайгамбары, пайгамбарлардын мөрү, пайгамбарлардын мырзасы Аллах тааламдын эң сүйүктүү кулу пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламга жана анын үй бүлөсүнө Аллах тааламдын салават саламдарын айтып, сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламдын өмүр баянынан сабагыбызды улантабыз. Демек өткөнкү сабагыбызда сиз менен биз пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын Хайбарга аттанган жеринен токтогонбуз. Демек пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошентип Худайбия келишимине жана ошого окшогон чоң иштерди бүтүргөндөн кийин сапарын эмне жөөттөр жакка каратты. Эмне себептен? Себеби караңыздар, эгерде Хандак согушун эстеген болсоңуздар, Хандак согушунда 3 иттифакчылардын биригүүсү менен 10 000 аскер жыйылып, ошолор эмнеге келген? Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды жана мусулмандарды жоклоо үчүн Мединеге бет алып келген. Эми ошол жанагы Мединеге келген адамдарды 10 000 аскерден түзүлгөн ошол аскерлерди карай турган болсок, ошолордун көпчүлүгүнү албетте Курайш эли түзгөн. Ошол эле учурда кимдер да болгон? Гатафан деген уру болгон. Ал эми Гатафанды ушундай козгоп, Гатафанды ушул согушка шыктандырып келген уру бул албетте эмне жөөттөр болгон. Жөөттөр өздөрү катышкан эмес, бирок жөөттөр ошол согуштун себеп болуусуна себеп болгон. Чөнтө ошол согуштун болуусуна себеп болгон. Демек Курайш, жөөттөр жана Гатафандан түзүлгөн иттифакчылардын бир канатынын эмне жок болгондугу же болбосо бир канатынын кесилгендиги жөнүндө өткөнкү сабактарыбызда токтолуп өткөнбүз. Эми пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам экинчи канатыны такыр кыркуу үчүн эмне ушул Хайбарга бет алат. Караңыздар, Хайбарга бет алганда өткөндө сөзүбүздүн эң аягында айтып өткөндөй, эмне Аллах субханала тааламдын өкүмү менен Худайбия келишимине катышкан мусулмандар гана чыгат деп эмне кылат? Өкүм кылат. Эмне себептен? Караңыздар, Хайбар жери аябай ушундай байлыкка бай болгон, ушундай курмага бай болгон, аябай кирешелүү, мындайча айтканда, эгерде мусулмандар ута турган болсо, өтө олжолуу жер болгон. Ошол себептен эмне кылган? Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам чыгаардан мурда убада, Аллах тааламдын убадасын айткан. Ошол Хайбарда мусулмандар жеңиши болот экендигин. Эми аны уккан, бардык ошол Худайбияга барбаган, бирок дүйнөнү жакшы көргөн иман алсыз мусулмандар же болбосо мунафыктар эмне ошол Хайбарга чыгууну эңсеп турган учурда Аллах субханала тааламдын аяты түшөт. Фатх сүрөсүнүн 15-ci аяты, ошол аятта силер олжолор үчүн баратканыңарда калып калган адамдар бизди да ээрчитип алгылачы деп айтат деп пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга эмне кабарын берди. Бизди да ээрчитип алгылачы деп айтат дейт. Алар дейт Аллахтын сөзүн өзгөртүүнү каалашат дейт. Айткан бизге ээрчибегиле, Аллах мурунда ушундай деген. Анда алар жок, силер бизден кызганып жатасыңар дешет. Жок, андай эмес. Алар шариятты абдан аз түшүнүшөт деп Аллах субханала таалам алардын эмне жүрөгүндөгү нерсесин ачып койду. Алар албетте эмне Аллахтын жолунда мерт болуп шейит кетүүнү каалайбыз дейт. Бирок алардын чыныгы жүрөгүндөгү эң негизги максаты дүйнөгө жетүү болгон болот. Ошолну Аллах субханала таалам эмне ашкере кылып, эмне алардын негизги максаты дүйнө экендигин айтып койгон. Ошондо пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат: эгерде чындап шейит болуп өлүүнү кааласаңыздар, анда чыгыңыздар дейт. Бирок сиздерге эч кандай олжо бөлүнбөйт дегенде, ошондо бардык эмне мунафыктар калып калат. Ошентип 1400 эр жүрөк сахабалар пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга кошулуп эмнеге чыгат? Сапар алат, Хайбарга сапар алат. Демек мунафыктардын иши кандай болот? Мунафыктар ошол пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын ошол Хайбарга бет алганын билгенден кийин алар өздөрүнүн чабармандарын жөнөтүп, эмне жөөттөрдү кабарландырат. Барып тез айткыла, мусулмандар силерге эмне чабуул койгону 1400 атча менен баратат деп. Ошондо Хайбардын жөөттөрү Кинана жана Хауза деген кишилерини Гатафан урусуна жөнөтөт. Гатафан урусуна жөнөтүп, ошол Гатафандын аскерлери келип, ушул Хайбардагы жөөттөргө жардам берүүсүн өтүнөт. Себеби алардын ортосунда эмне болгон? Келишим болгон болот. Бири-бирине көмөк көрсөтүү, жардам берүү деген келишим болот. Эгерде ошол Хайбарга согуш ача турган болсо, Гатафандар келип, ошол Хайбардагы жөөттөргө жардам берүү милдеттенмесин алган болот. Ошону эскертип жөнөткөндө
пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бул жактан чыгат, Мединеден чыгат. Мединеден чыгып, Сахба жерине басып өтүп, Ражи өрөөнүнө жеткенде, ошол жерде эмне токтоп калат. Ошол эле учурда Гатафан дагы өзүнүн аскерлери менен эмне ошол Хайбарды көздөй бет алат. Бет алып, бирок Аллахтын тагдыры менен караңыздар, алар жолдо баратканда өздөрүнүн арт жагынан бир үндү угат. Ал үн ушундай шоушун болгон адамдын кыйкырыктары сыяктуу үн болот. Анан жанагы жерде Гатафан уурусу пайгамбар Мухаммед саллаллаху алейхи вассалам эмне өзүнүн аскерлери менен биздин ушундай элибизге кол салды окшойт деп артка кайтып кетет. Ошентип Аллахтын тагдыры менен жанагылар эмне Хайбарга келбей калат. Ал эми мусулмандар эмне бет алып ошол Хайбарга жакындай берет. Ошентип пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Хусайл деген ошол жөөттөрдүн ошо Хайбарга болгон жол көрсөтүү үчүн дайындайт. Анан ошол Хусайлден сурайт: бизге дейт Шам тараптан кирип келген Хайбардын жолун көрсөткүн. Биз ошол тараптан барып, Гатафан уурусу келген жолду бууп салышыбыз керек дейт. Анан Хусайл менен жүрүңүздөр деп ээрчити барат. Ошентип жолдо келип атып 4 ушундай жолго кезигет. 4 жолдун ар биринин аты болот. Ошол аттардын бирөөсү Хазан болсо, бирөөсү Хатиб болсо, бирөөсү Шас болсо, бирөөсү Мархаб болот. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошондо Мархаб деген жол менен эмне бет алат. Мархабдын мааниси кенендик деген. Анан ошентип пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жолдо баратып, жолдо бир канча окуялар болот. Ошол окуялардын бирөөсү Салама ибн Аква деген сахабанын бир тууган агасы Амир ибн Аква деген эмне болот. Бир тууган иниси Амир ибн Аква деген ошондой сахаба болот. Ал дагы ошол пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам менен биргеликте ошол жортуулга баратып, ушундай жакшынакай ырларды ырдайт. Аллахумма лаула анта ма тадайна ва ла тасаддaqna ва ла саллайна фагфир фида'an лака مقتدينا وثبت الأقدام إن لاقينا وألقيا سكينة علينا إن إذا صيح بنا أبينا وبالصياح عولوا علينا деген ушундай сонун ырларды окуйт. Мунун маанисин ушул котормочу ушундай кылып жакшынакай кылып которуп тур: сен болбосоң кантпек элек Аллахым, туура жолду тапмак белек Аллахым, бир бейнамаз ырысы жок кимчөнтөй болуп гана калмак элек Аллахым деп ушундай жакшынакай ырсаптарын айтып, ошондой баратканда пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бул ырсапты жакшынакай шеерлерди ырдап бараткан ким дейт? Ошондо Акванын ошол Салама ибн Акванын бир тууган иниси Амир ибн Аква дегенде Аллах өз райымын алсын дейт. Өз рахматын алсын деген дуаны кылып коет. Караңыздар, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бул дуаны кылгандыгы ал адамдын ошол согушта шейит болот экендигинин кабары эле. Ошондо бардык сахабалар Амирге бейиш важип болду деп эмне ошентип сүйүнчүлөшөт. Акыйкатта ошол Хайбар согушунда ылдыйракта өтөбүз иншалла. Ошол эмне Амир раддияллаху анху шейиттердин катарына кошулат. Ошентип пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жолдо баратып Сахба деген жерге жеткенде асыр намазын окуп, андан кийин тамактанууга буйрат. Тамактанып, анан ошол жерде шам убактысы келип калат. Шам убактысында шамды окуйт, анан коптанды окуп, анан жолго чыгат. Жолго чыгып баратып, караңыздар, Хайбарга кире берген жерде ушул дуаны айтат пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам: Аллахумма раббас самавати саби ва ма адlalna ва раббал ардина саби ва ма aqlalna ва раббаш шаятин ва ма adlalna ва раббар рияхи ва ма адрайна фа инна нас'алука хайра хадhihi al-qaryati ва хайра ahliha ва хайра ма фиha ва на'удhu бика мин шарриha ва шарри al-qaryati ва шарри ahliha ва шарри ма фиha aqdamu бисмиллах деп эмне ушул дуаны айтат. Ушул дуа караңыз, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ушул Хайбарга кирип барганда айткан, ошол эле учурда кыяматка чейин ар бир момун мусулман адам бир шаарга киргенде айтылуучу дуа болуп калды. Демек ушул дуаны айтып жүрүү пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын сүннөтүнөн качан эгерде сиз бир шаарга кирип барган болсоңуз. Бул дуа албетте дуа коргонуу же болбосо ошол сыяктуу башка китептерде бар, ошол жерден жаттап алсаңыз болот. Мааниси да ошол жерде камтылган. Андан кийин ислам аскерлери эмне Хайбардын босогосуна кирип барат. Хайбардын босогосуна кирип барып, караңыздар, Хайбар ушундай чеп менен курчалган ушундай чоң бир шаарча болот. Чеп бир эле чеп эмес, бир канча чеп болот. Хайбар өзү негизинен караңыздар, ошол Хайбар деген жерди карай турган болсок, негизинен 2 бөлүкчөдөн турат. Бир бөлүкчөсү 5 чептен турат, экинчи бөлүкчөсү 3 чептен турат. Чеп деген бул коргон деген, илгери билебиз, душмандардан коргонуу үчүн чептерди курган. Чептин ичине чеп курган. Себеби эгерде сырткы чепти бузуп кирген болсо, ички чепке багынат, ошондой кылып ичке эмне кирип бара берет. Ошондой Хайбардагы ошондой аябай каттуу, эң күчтүү, мындайча айтканда, салынган, эң сонун архитектура менен салынган, ушундай душмандардан коргонуу үчүн атайын эң сонун абалда салган ушундай чептер болот.
Ошол чептин эң биринчиси, биринчи бөлүгүндөгү 5 чеп: биринчи Наим чеби, экинчи Сааб ибн Муаз, үчүнчү Зубайр, төртүнчү Убай, бешинчи Назар чеби болот. Караңыздар, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам кечинде жетип барып, ошол жерде түнөшөт, эртең менен таң атканда багамдат намазын окуп бүтөөрү менен эле эмне кылат? Чабуулга өтөт. Багамдат намазын окуп бүткөндөн кийин эле чабуулга өтөт. Бул нерседен кабар болбогон ошол жердин Хайбар эли эмне ошол жерде эле алактап эмне кыларын билбей, жанагы жерде Мухаммад бастырып келди, Аллахка ант, Мухаммаддын аскерлери эмне баскын жасашты деп ошол жерде эмне шошун көтөрүлөт. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Аллаху акбар, талкалансын Хайбар деп ушундай кылып эмне ушул Аллаху акбар деген такбирлер менен кирип барат. Ошентип караңыздар, Хайбарда эгерде ошол чепти карай турган болсок, бир туугандар, ошол биринчи чеп, кайсыл чеп дедик? Биринчи чеп Наим чеби. Наим чебинин астында бир канча эмне күн туруп калышат. Ошол жерде алымдар айтышат, бир топ күн ошол жерде согушуп туруп калат дейт. Эми караңыздар, биринчи күнү келип түнөдү. Түнөгөндөн кийин эртеси жортулууну баштады пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам. Жортууну баштагандан кийин эмне кылды? Жанагы жерде биринчи күнү эч кандай ийгилик жарата албады, бирок негизинен ошол мусулмандар бастырып келгендигин алар эмне кабардар болду. Ошентип алар дагы коргонууга өттү. Анан пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам кеч киргенде бир жерди тамдап, ошол жерге эмне горизонтуну ошол жерге куруп, ошол жерге түнөөнү чечет. Бирок ошол учурда Хаббаб ибн Мунзир деген согуш стратегиясын өтө жакшы билген сахаба эмне дейт? Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга: бул сиздин пикириңизби же болбосо Аллахтын буйругубу дейт. Ошондо пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам: бул менин пикирим дейт. Ошондо эмне Хаббаб ибн Мунзир айтат: чындыгында дейт, биз ушул Набат деген чептин алдында турабыз. Ал Набат деген чеп ошол капырлардын дейт, мындай жатканда ошол яхуддардын эң көп аскерлери жыйылган жер болуп эсептелет. Ошол эле учурда биз аларды көрбөйбүз, алар бизди көрүп турат. Биз алардын алаканына салып бергендей эле көз астында калып кеттик. Эгерде алар жан менен ок ата турган болсо, алардын огу бизге жетип келет, ал эми биз ата турган болсок, биздин огубуз аларга жетип барбайт дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга: эгерде мага уруксат бере турган болсоңуз, мен барып мен башка жерди сунуштайын дейт. Ошондо пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам: сунушуң өтө жүйөлүү деп, анан анын сунушун алып башка жака жылып кетишет. Анан ошентип түнү согушка даярдык башталат. Согушка даярдык башталып, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошол жерде бир жакшынакай эмне сөз айтат. Эртең дейт, мен бул желекти ушундай бир жигитке берем дейт. Ал жигит дейт, Аллахты жана анын расулун жакшы көрөт. Жана дейт, Аллах жана анын расулу аны жакшы көрөт дейт. Караңыздар, субханаллах. Аллахты жана анын расулун жакшы көрөт, ал жигиттин сыпаты. Ошондой эле Аллах жана анын расулу аны дагы жакшы көрөт. Бир туугандар, бир нерсе бар. Аллах жана анын расулуну жакшы көрүш башка нерсе, ал эми Аллах жана анын расулу аны жакшы көрүш андан дагы сонун нерсе. Караңыздар, канчалаган адамдар бар, Аллахты жакшы көрөм, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды жакшы көрөм деп даават кылат, даава кылат. Бирок ошол эле учурда Аллах жана анын расулу аны жакшы көрөбү деген сөз суроо жоопсуз калып кетет. Эмне себептен? Себеби Аллах жана анын расулуну жакшы көргөндүгү ал өзүнүн шариятка амал кылуусу менен тастыктабайт. Түшүнүктүбү? Эми пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ушундай кабар берди: эртең мен ушул желекти, мусулмандардын желегин бир жигитке берем. Ал жигит Аллах жана анын расулун жакшы көрөт. Андан да Аллах жана анын расулу ал жигитти жакшы көрөт деди. Анан дагы эмне деди? Аллах жана анын расулу аны сүйөт деди, жана Аллах таалам ушунун колу менен эмне жеңишти берет деди. Андан кийин таң атканда бардыгы ошол жигит ким болду экен деп бардыгы эңсей баштады. Жада калса Умар ибн Хаттаб согушта башчы болууну жакшы көрбеген, эңсебеген Умар ибн Хаттаб ошол күнү мен да эңсеп кеттим, ошол желекти мага берсе экен деп ойлоп кетти. Көрдүңүздөрбү? Караңыздар, себеби пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ушундай сонун сыпат менен сыпаттаган. Ошол учурда барды келип кимге берет экен деп турган учурда пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Али ибн Аби Талибти таппады да: Али ибн Аби Талиб кайда деди. Али ибн Аби Талибтин көзү ооругандыктан келе албады, чатырында жатат дегенде алып келиңиздер деди. Али ибн Аби Талибти алып келгенде пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өзүнүн берекелүү болгон шилекей менен алып туруп көзүнө сүртүп койгондо ошол замат көзү болуп кетти. Эч нерсени көрбөгөндөй жапжакшынака болуп кетти. Ошондо пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Али ибн Аби Талибке желекти карматып туруп деди? Ашыкпай жөнөгүн деди. Аларга баргын дагы дейт, эң оболу дейт, аларды исламга даават кылган дейт. Аллахтын укугу болгон алардын мойнундагы милдет, важиптерди мындайча айтканда Аллахтын хаккысын аларга жеткизгин деди. Аллахка ант берип айтам деди. Аллах менен касам ичип айтам, Аллах сен себептүү бир кишини туура жолго багыттаса, бул сен үчүн кызыл төөдөн жакшыраак деди. Көрдүңүздөрбү? Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ушул жерде согуш тактикасыны жапайычылык жол менен эле эптеп жеңүү эмес, мусулмандардын позициясы согушта
согуштун эрежелерине толук менен моюнсунуу, ошол эле учурда согуштун жүрүүсүндө ушундай жапайычылыкка жол бербөөгө чакырып, пайгамбар салам эң биринчи барып эле аларды кылычка нары бери чапкылай баштабай, аларды эмне деди? Биринчи даватка чакырган деди. Бир туугандар, бир нерсени жакшылап билиңиздер. Аллах субханала ва таала башка пайгамбарларга дагы жихадты, согушууну, диндин жолунда согушуу, ушул жихад деп айтылат. Ушул диндин жолунда согушууну эмне кылган? Шариятынан кылган. Бирок башка пайгамбарлар эмне өздөрүнүн динини коргош үчүн, же өздөрүн коргош үчүн согушкан. Ал эми ислам үммөтүнүн өзгөчөлүгү дават кылыш үчүн согушкан. Түшүнүктүбү? Ушул нерсени жакшылап билейли. Бир туугандар, ислам үммөтүнүн согушуусу, ислам үммөтүнүн бир жерге бастырып баруусу, аларды кыйратып, карапайым элди, жанагы алсыз адамдарды жер менен жексен кылып, өлтүрүп, анан алардын байлыгына жетүү эмес, башка үммөттөр кылган сыяктуу. Жок, ислам үммөтүнүн негизги максаты, караңыздар, биринчи келгенде эң биринчи сунуштаган нерсеси эмне болот? Ла иляха иллаллах келимесин сунуштайт. Аллахтан бөлөк сыйынууга татыктуу зат жок, Аллахка гана сыйыныңыздар дейт. Макул деп исламды кабыл алса, нур наля нур. Самарканд эли ушул ла иляха иллаллахты сунуштаганда кабыл алып, ошол бойдон мусулман болуп, эч кандай согушсуз эмне багынып берген. Ошол сыяктуу кээ бир өлкөлөр бар, кээ бир шаарлар бар. Караңыздар, экинчи шарт коет. Экинчи шарт эмне? Анда дейт, сиздер өзүңүздөрдүн диниңиздерди кыласыздар, бирок бизге жизия төлөп жашайсыздар дейт. Бизге жизия төлөп жашайсыздар дейт. Ошол эле учурда мусулмандар аларды коргоп берет, бир туугандар. Кимден? Душмандардан коргоп берет. Мусулмандар өз карамагына алат ошол элди. Алар ошол эле убакта эмне кылат? Жанагы өзүнүн динин тутунган бойдон жашайт. Болгону мусулмандардын шариятына аннык каршы келген нерселерин ачык жасашпайт. Мисалы, арак ичүү, же болбосо чочкон этини жештик сыяктуу нерселерин ачык жасашпайт, өздөрүнүн ичинде жасай берет. Түшүнүктүбү? Экинчи сунуш ушул сунуш. Эгерде экинчи сунушка моюнсунбаса, анда үчүнчү сунуш калат. Алда болсо, ошол жолдо туруп карапайым, жөнөкөй адамдарга дин жетпей калуусуна себеп болуп аткан адамдарды жолдон алып койгон. Түшүнүктүбү? Ошол бир туугандар, негизги мусулмандардын согушунан болгон максатты жакшылап түшүнүшүбүз керек. Бүгүнкү күндө тилекке каршы өзүбүздүн динибизди жакшы билбегендиктен мусулмандарга согушуу шариаттан кылынган, пайгамбар саллаллаху согушкан, пайгамбар саллаллаху коргонуу согушунда да болгон, ошондой эле чабуул согушунда да болгон. Ошол согуштарды дагы жүргүзгөн десе, көпчүлүк ойлойт, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам силердин пайгамбарыңарды эле башка падышалар сыяктуу башка жактарга бастырып барып, алардын мал мүлкүнө ээлик кылган экен деп ойлойт. Бир туугандар, башка падышалар менен биздин ислам дининдеги согуштун айырмасы, башка падышалар мал мүлк жерине жетишүүнү максат кылып барган болсо, жана өзүнүн ушул чек арасыны кеңейтүү максатына барган болсо, ислам үммөтү дават максатына барган. Ошол нерсени жакшылап билели. Дават, ошол адамдар тозокко карап баратканда, ошолорду куткаруу кылып максатына барган. Болгону ошол максатта барганда, жанагы кээ бир аттуу башчылары жолдо тоскоол болуп, ошол карапайым адамдарга дин жетип калуусуна тоскоолдук жаратканда, жанагыларды жолдон алып койгон. Ошол эле болгон. Бир туугандар, караңыздар, ислам үммөтүндө, ислам тарыхына карай турган болсоңуздар, көптөгөн согуштар болду. Көптөгөн согуштарда пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын эмне адилетсиздик менен бирөөлөрдү өлтүрүп жибергенин уккан жокпуз. Уккан дагы жокпуз. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын колундагы сахабалар жанагы колунан согуш келбеген аксакалдарды же болбосо жаш балдарды өлтүрүп баштагандыгы жөнүндө дагы эч нерсе уккан эмеспиз. Көрдүңүздөрбү, бир туугандар, ислам дини, караңыз, бул адам баласынын жашоосунун бардык эмне нугун ийне жибине чейин көрсөткөн. Ошондой эле согуш бул адам баласынын жашоосунда кааласа каалабаса боло турган нерсе. Демек ошол согуштун дагы эрежелерин аннык ийне жибине чейин баяндап койгон. Бир туугандар, ислам үммөтү башка фасык үммөттөр, башка капыр же болбосо башка динсиз үммөттөр кылган ушундай жапайычылыктан алыс, бир туугандар. Демек пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам эмне деди? Ошол алини жөнөтүп туруп, эң биринчи чакырган нерсең ла иляха иллаллах болсун деди. Анан аларга деди, Аллахтын хаккын эскерткин деди. Аллахтын хаккы, Аллахка эч бир нерсени кошпостон Аллахка эмне сыйынуу эле. Түшүнүктүбү? Анан деди, караңыз, сен себептүү бир адамдын исламга келүүсү кызыл төөдөн жакшыраак деди. Көрдүңүздөрбү? Ал дегени, бир туугандар, бир инсан сиз себептүү динге келип калуусу кызыл төөдөн жакшы. Кызыл төө бул арабтардын ошол сапарда бүт нерседе иштеткен эң баалуу болгон буюму катары иштетилет. Ошол учурда бул ошол төө болуп эсептелген. Ошол төөнүн эң кымбат баалуусу бул кызыл төө болгон.
кызыл төө, ошол кызыл төөдөн жакшыраак деди. Эми бүгүнкү күндүн биздин тил менен айтканда, эми бүгүнкү күндө кандай машина адамдардын арасында эң жакшы минип жүргөн, эң баалуу, кымбат, башка адамдарды, дүйнөнү жакшы көргөн адамдарды суктандырган машина, мисалы айта турган болсок, Land Cruiser 200 дешибиз мүмкүн, же болбосо 300 дагы деп коелу. Ошол нерседен жакшыраак. Сиз себептүү бир адамдын исламга келиши ошол Land Cruiser 300дөн дагы жакшыраак деген сыяктуу сөз айтты. Көрдүңүздөрбү? Бул да болсо бир тугандар сиз менен бизди даават кылууда, адамдарды динге үгүттөөдө, Аллах Тааламдын акыйкат динине чакырууда эмне жалкоолук кылбастан, ушундай жакшы Аллах Тааламдан сооп үмүт кылуу менен эң мындай активдүү болуп эмне даават кылуубузга түрткү болгон хадистердин бирөөсү болуп эсептелет. Андан кийин согуш башталат. Согушу албетте эң биринчи жана эле айтып өткөн эмне кайсыл чептен дедик? Наим чебинен башталат. Наим чеби бир тугандар бул эң биринчи чеп болуп эсептелет. Ошол Наим чебине башталаардан мурда бул ошол 8 чептин эң мындай алардын биринчи чеби болуп эсептелет. 8 чептин ичиндеги ошол чепке эмне чабуулду баштаардан мурда мархаб деген алардын эң күчтүү, ушунчалык эч качан жеңилген, эмне экенин билбеген чоң бир баатыры чыгат. Чоң бир баатыры чыгып, жанагы жерде ушундай сөздөрдү, шерлерди айтып адамдарды чакырганда, ошондо Амир ибн Аква чыгат дагы ошол жерде мархабка өзүнө жараша жакшынакай ыр менен жооп берип, ошол жерде эмне жекеме-жеке башталат. Бул илгерки согуштардын адаты эле. Биринчи согуш болоордон мурда бул жанагы Бадыр согушуна да күбө болгонбуз, башка согуштарда да күбө болгонбуз. Биринчи жекеме-жеке чыгарышат. Ошол учурда эмне Амир ибн Аква чыгат дагы жанагы эмне менен Мерхаб менен каттуу салгылашып башташат. Салгылашып баштаганда жанагы Мерхаб өзүнүн ушундай чоң болгон кылыч менен каттуу урганда, Амир эмне калкан менен тосот дагы жанагынын балтырыны межеллеп туруп, анан ошол кылыч менен урганда, кылычы кыска болгондуктан балтырына жетпей калат. Балтырына жетпей, анан өзүнүн бутуна тийип калат. Ошентип жараат алып, анан ошол жерде эмне ошол жараатынан улам эмне болот? Шейит болот. Бул жанагы Амир ибн Аква пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам эмне Аллах өз айымын алсын деген дуа кылган сахаба болуп эсептелет. Ошентип эң биринчилерден болуп шейит кетет. Андан кийин жанагы мархаб эмне күчүнө күч, демине дем кошулуп, мусулманды баштаганда эле, чу дегенде эле мусулманды утуп баштаган, жанагы өзүнүн өпкөсүнө жерге кое албай дагы батырлар чыксын дегенде ошондо Али ибн Аби Талиб чыгат. Али ибн Аби Талиб чыгып, Али ибн Аби Талиб дагы эмне ушундай жакшынакай шер менен ыр сабы менен жооп берет дагы, анан ошол жерде каттуу салгылашуу башталат. Бирок Али ибн Аби Талиб албетте чоң күчтүү баатыр болгондуктан, бул Али ибн Аби Талибдин баатырлыгын биз Бадыр согушунда да көргөнбүз, Ухуд согушунда да көргөнбүз, Хандак согушунда да көргөнбүз, жана башка согуштарда көрүп келатабыз. Ушунчалык күчтүү баатыр жигит болгондуктан жанагы жерде мархабка эч кандай мүмкүнчүлүк калтырбай эле мархабты эмне кылсат, ошол жерде эмне кылып өлтүрүп салат. Ошондо ошо чептин үстүндө турган жөөттөрдүн бирөөсү Мусага түшүрүлгөн Тавратка ант чындыгында силер Али жеңүүчү болдуңар дейт. Али деген өзү караңыздар, Али деген сөз бийик деген сөз. Түшүнүктүбү? Али деген бийик деген сөз. Али деген ошол сөздөн алат. Ошо Алидин уткандан кийин чындыгында силер эмне Али болдуңар дейт. Ошол учурда анан ошол мархабтын бир тууган иниси Ясир чыгат. Ясирге эмне пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Зубайр ибн Аввамды чыгарат. Зубайр ибн Аввам дагы бир туугандар бул жөнөкөй жигит болгон эмес. Зубайр ибн Аввамды эгерде билсеңиздер, апасы канчалык деңгээлде тарбиялаган билесиздерби? Зубайр ибн Аввамды энеси ушундай тарбиялайт экен, караңгы үйгө байлап, сен келечекте баатыр болосуң деп каттуу ушундай кичинесинен тарбиялаган жигит болгон Зубайр ибн Аввам. Бул Зубайр ибн Аввам пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын абижесинин, амма деп коет араб тилинде, аммасынын баласы болгон. Түшүнүктүбү? София деген жанагы Хандак согушунда эрдик көрсөткөн София деген эжесинин баласы болгон. Түшүнүктүбү? Демек, баласы дагы ушундай чыгаан баатыр жигит болгондуктан ал дагы Ясирди көз ачып жумгуча эмне кылат? Наркы дүйнөгө узатып коет. Ошентип Наим чебинин түбүндө каттуу согуш болот. Ушунчалык каттуу согуш болуп, көптөгөн яһуттар өлтүрүлөт ошол жерде. Себеби ал эң биринчи чептин астында болгондуктан жөөттөр мүмкүнчүлүк болушунча ал жерди бербөөгө аракет кылат. Бирок ушунчалык көп жөөттөр өлүп кеткендиктен анан ал жер акыры эмне алар артка чегингенге туура келет, анан артка чегинет. Бирок тарыхый булактарга таяна турган болсок, бул согуш кээ бир тарыхчылар бир топ күн созулган деп айтат. Бир топ күн, бир эле күн эмес, бир эле күндө жетишкен эмес дейт. Бул Наим чебини багындыруу бир топ күндө ушул эмнеге жетишкен дейт, ушундай ийгиликке жетишкен дейт. Андан кийин Сааб чебине качып кирет жанагы жөөттөр. Сааб чебине качып киргенден кийин
Ошол жерде эмне Хуббаб ибн Мунзир ал-Ансари деген сахабанын башчылыгында ошол чепке эмне мусулмандар экинчи ирет чабуул жасайт. Могул чепке ошол Найм чебин алгандан кийин Сааб чебине эмне Хуббаб ибн Мунзирдин башчылыгынын астында чабуул жасайт. Ошондо сахабалардын бирөөсү келип айтат, чындыгында жештикке эч нерсе кылбай калды, курсагыбыз ачып болду дегенде пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам колун көтөрүп Аллах таалама дуа кылат. О Раббим, алардын дейт бейбечара абалында жана менин колумда да аларга бергидей азык жок экендигин кабардарсың. Эми буларга мына бул чептердин арасындагы ырыс кылуу, бир чепти мөмөлүү бактарактарды, дастаркондорду, тамак-аштарды фатх олжо кылып бере көргүн деп дуа кылат. Ошол чептердин арасынан эң мындайча айтканда олжолуу, ошол тамак-ашка бай жана курмадаракка, курмаларга жана башка ушул сыяктуу нерселерге бай болгон эң сонун чеп Сааб чеби болот. Ошол экинчи чеп болот. Анан ошол чеп пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам дуа кылгандан кийин эмне кылат? Жанагы Саабтан дагы мусулмандар ийгиликке жетет дагы ошол Сааб чегин дагы багындырат. Анан алар эмне ичкерки Зубайр чебине эмне кылат? Чегинет, жөөттөр. Демек жанагы Сааб чебини ачканда, караңыздар, ошол чепти мусулмандар колго алганда араб тилинде манжаник деп айтып коет. Манжаник деген катапульт айтып коет. Түшүнүктүбү? Катапульт. Анан даббаба деп коет. Даббаба деген жанагы илгерки заманда ошондой чептердин эшигин буза турган өзүнчө бир курал болгон. Ошол куралдарды колго киретет. Демек мусулмандар өтө чоң олжого жетишет. Өтө чоң олжого жетип, эмне ошол олжо эмне мусулмандардын колуна түшөт. Караңыздар, ошол Хайбар согушунда сахабалар ушунчалык курсак ачып, жерге эч нерсе таппай калган учурда эшектин этин да жей баштайт. Бирок пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам эмне кылат? Эшектин эти арам экендигин айтып, ошол эшектин эти кайналган казандарды жууштукка чейин буйрат. Андан кийин Аллах субханаху ва таала ушул Сааб чебин ачкандан кийин алар анан эмне ачкалыктан кутулат. Ошентип үчүнчү чепке өтөт. Зубайр чеби. Зубайр чебин фатх кылуу үчүн дагы мусулмандар каттуу аракет кылат. Бул чептин өзгөчөлүгү караңыздар, тоонун үстүндө жайгашкан. Тоонун үстүндө. Бул чепке мусулмандар аты менен эмес, жөө баруусу дагы өтө кыйынчылыкты жараткан эмне, ушундай бир машакат иш эле. Ошол себептен пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам 3 күн ошол жерде курчап тургандан кийин, 3 күндөн кийин жанагылар эмне ошол жөөттөрдүн бирөөсү ушундай жакшынакай кабар айтат пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга. Алда болсо булар дейт, бир ай курчап турсаңар дагы силерге багынып бербейт дейт. Себеби бул чептин ичинде бардык азык заттар бар, бардык нерсе бар дейт. Бирок бир эмнеси бар дейт. Алардын дагы ошондой нюансы бар дейт, бир кемчилиги бар дейт. Ал кайсыл десе, алар түнү дейт сууга булактын башына түшүшөт дейт. Ошол булактан сууну толтуруп, анан күндүзү силерге каршылык көрсөтүп жатат. Эгерде силер ошол чеп менен булактын ортосунда тосук коюп кое турган болсоңор, анда алар аргасыздан багынып берет дейт. Анан жанагы жерде эмне кылат? Булак менен жанагынын ортосунун чебини тосуп койгондон кийин анан эмне кылат? Алар ошол Зубайр чебини эмне кылып берет? Мусулмандардын колуна өткөзүп, алар Убай чебине чегинишет. Ошентип ушундай күчтүү болгон мындай тоонун үстүнө жайгашкан, бир тоочонун үстүнө жайгашкан анча-мынча адамдын колу жете бербей турган жерди эмне ушундай жеңил жол менен Аллах субханаху ва таала мусулмандардын колуна өткөзүп берет. Андан кийин Убай чебине өтөт. Убай чебине караңыздар, Зубайр чебин алгандан кийин кезек Убай калаасына келди. Эми калган каткан ошол немелер жөөттөрдүн бардыгы ошол жерде эмне кылган эле, жашырылган эле. Анан жанагы жерде эки чоң балбанны чыгат, эки чоң балбанны эки мусулман чыгып туруп эмне кылат? Жанагы жерде өлтүрөт. Ошол мусулмандардын бирөөсү Абу Дуджанна болот. Абу Дуджанна биз билебиз, Ухуд согушунда кандай эрдикти көрсөткөн Абу Дуджанна, кызы башына кызыл чүпүрөктү байлаганда аны эч ким токтотуп кала албайт эле. Ошол Абу Дуджанна чыгып, жанагы баатырды өлтүрүп, ошол замат, ошол мүмкүнчүлүктөн колдонуп, жанагы эмне ошол чептин ичине кирип барат. Анын артынан мусулмандар Аллаху акбар деп такбирлерди айтуу менен жанагы Абу Дуджаннанын артынан кирип барып, ошентип Убай чеги дагы эмне мусулмандардын колуна өтүп калат. Андан кийин эң акыркысы Назар чеби калат. Назар чеби бул эң бекем корголгон, эң күчтүү курулган ушундай чеп болот. Алар ушинтип ойлойт эле, мусулмандар 1000 бара болсо дагы бул каланы эч качан жеңе албайт дейт эле. Башкаларды жеңиш ыктымалы бар, бирок мынал каланы эч качан жеңе албайт деп ойлойт эле. Бирок албетте караңыздар, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын ушундай согуш стратегиясын күчтүү билүүсү, мусулмандардын чеберчилиги, мусулмандардын Аллахтын жолунда эч нерсесин аябай согушкандыгы, мындай чеп эмес, мындан дагы күчтүү чептерди кийинчерээк келечекте тарыхта окуйбуз иншалла. Мындан дагы чоң чептерди ал эле эмес, булар бир шаарчан айтып жатабыз. Келечекте бир империялардын ушундай эмнелерине, ушундай чептерини сындыргандыгына күбө болобуз. Демек, Назар чебини алуу
ошол операциясыны жыйынтык бербей жатканын көргөндө пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам эмне кылат? Ошол жерде бир топ күн туруп калат, анан пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жанагы колго кириткен олжодогу манжаниктерди иштетет, катапульттарды иштетип, ошол катапульттарды, таштарды коюп, катапульттарды аттырганда ошол ошол назар чебинин эмне дуалдарын кээ бир жерлери эмне тешилет. Ошондо мусулмандар ошол тешиктен кирип барып, анан жанагы жерде эмне кылат? Каттуу согуш кылат. Караңыздар, башка чептерде согушканда жөөттөрдүн айырмасы бала чакаларыны ошол учурда эле назар чебине жөнөтүп жиберген. Себеби назар чеби мусулмандардын колуна өтүш ыктымалы дээрлик жок деп эсептешет эле. Анан ушул жерде булар ушул назар чебине эркектер дагы ошол чепке келип эмне баш байнек тапкандан кийин булар аял бала чакасы менен болуп калат. Анан мусулмандар кирип барганда башын таппай калат. Ар бир өзүнүн жанын сактоо менен алек болуп калат. Бала чакасын унутуп калат. Өздөрүнүн баатырлыгыны башка чептерге качып өтүү менен көрсөтөт. Ошентип эмне мусулмандар бул чептен дагы өтө көптөгөн олжолорду алат. Андан кийин экинчи бөлүгү. Караңыздар, экинчи бөлүгү калды. Демек, биринчи бөлүгүндөгү 5 чептин бардыгын мусулмандар колго киретти. Бул дегени дээрлик Хайбар уже колго алынды деген эле сөз эле. Экинчи бөлүгүндөгү чептер анчалык чоң, анчалык күчтүү болбойт, бирок кантсе дагы бир бир чеп болгондуктан мусулмандар булга дагы эмне мээнет кылып терин төгүүсү керек эле. Эми болгону алымдар ортосунда ошондой талаш пикир жайгашкан. Ал кайсыл десе, Хайбардын экинчи бөлүгүнү фатх кылууда мусулмандар согуш менен жеткенби же жөн эле тынчтык келишим менен ошол жерде эмне келишим кылып анан колго кириткенби деген пикирде алымдар бир канча пикирди айткан. Кандай болгон күндө дагы пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бул чептерди каттуу камоого алгандан кийин яхудилер 14 күн камалып жатканы анык. Демек 14 күн ошол жерде эмне камалып жаткан. Андан кийин коркуп кеткен яхудилер эмне пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга жан соога сунуштап, мындайча айтканда, бүт ошо тынчтык келишим пайгамбар саллаллаху алейхи менен келишим кылуу үчүн эмне кылышат? Өздөрүнү пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга эмне кылат? Мындайча айтканда сунуштап беришет. Анан келишимдин түзүлүшүндө ким келет? Камус чебинде болот. Камус чебинде ээси болгон Абул Хукайк. Абул Хукайк, эгер эстесеңиздер, бир учурда мусулмандардан болгон бир отряд келип туруп, өлтүрүп, үйүнүн ичинен өлтүрүп кеткен эле. Туурабы? Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга каттуу душмандык кылган учурда. Ошол Абул Хукайктын уулу болот. Абул Хукайктын уулу пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга келип, ушундай эмне кылат? Биздин дейт, жаныбызды тирүү калтырсаңыз дейт, эгерде биздин жаныбызды ошол чепти коргогон, аял бала чакабызды, анан бизди дейт, эгерде терүү калтырууга убада берсеңиз дейт, биз сизге ушул жерде бар нерсебиздин бардыгын калтырып кетебиз дейт. Жерлерибизди, байлыктарыбызды, мүлктөрүбүздү, алтын, күмүштөрүбүздүн баарын калтырып кетебиз дейт. Бизге болгону ошол жаныбызды сактап калууга гана убада берсеңиз болду дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бул шартына көнөт дагы, анан ушундай шарт коет: эгер дейт, айткан нерселердин бирин болсо да жашыруун түрүндө алып чыгып кете турган болсоң, сен менен менин ортомдо келишим бузулат дейт. Түшүнүктүбү? Айткан нерселердин бирин да жашыруун алып чыгып кете турган болсоң, сен менин ортомдо келишим бузулат дейт. Биз билебиз, жөөттөрдүн жанагы Бану Курайза, Бану Надир, Бану Кайнуканын тарыхы бизге сабак берип тургандар, алар дүйнөнү ушунчалык жакшы көрөт экендигин. Бул учурда дагы ушундай пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан өзү зорго турган учурда ушундай өзүнүн жанын сактап калыш үчүн ушундай пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын убадасын алгандан кийин дагы жанагы мал мүлкүнү жашырып коюуга аракеттенет. Мал мүлкүнү айрыкча жанагы Абул Хукайктын уулу, караңыздар, Абул Хукайктын уулу Кинана деген уулу болот. Ошол Кинана деген уулу София бинту Хуяй ибн Ахтабга үйлөнөт. София бинту Хуяй ибн Ахтаб. Хуяй ибн Ахтаб ким десе, Хуяй ибн Ахтаб Бану Надирдин башчысы болгон. Билебиз, анан Бану Курайзага келип, ошол жерде Бану Курайзаны шыктандырып, анан өзү дагы ошолор менен кошуп эмне курман болгон, өлгөн. Ошол Хуяй ибн Ахтаб Бану Надирден жана Бану Назирден алып чыгып келген алтынын бардыгын эмне ушул Кинана ээлик кылып алган болот. Бир чоң уйдун терисиндей болгон, ушундай уйдун терисиндеги бир мындайча айтканда чаначта ошо толу алтын болгон болот. Аны эмне кылып салат? Кинана бекитип салат. Анан кийин жанагы жерде Кинана Абул Хукайктын уулу Кинана бекитип салгандыгын аны эмне бир жөөт көрүп калат. Анан пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам каерге жашырдың ошол алтындарды деп сураганда, жанагы айтпай коет. Мен билбейм, айтпайм дейт. Анан ушундай шарт коет пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам: эгерде дейт ошол алтындарды сенин үйүңдөн таап ала турган болсок, сенин башың кетет дейт. Макул дейт. Анан ошол жерде бир жөөт эмне сатып коет. Ушул мынал жерлерде жүргөн эле, үйүнүн ушул бөлүкчөсүндө айланып жүргөнүнү, самсалап жүргөнүнү көрүп калдым эле деп эмне айтып койгондо, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сахабалар барып ошол алтындын жарымын ошол жерден таап алат.
Анан жанагы жерде болду, келишим бузулду. Анан эмне ал уже өлүмгө татыктуу болду. Анан экинчи бөлүгү каякта деп сураганда пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга жана сахабаларга айтпай койду. Ошол учурда пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам аны Зубайрдын колуна тапшырып, буну айтканга чейин эмне кыласың дейт, ушундай азаптайсың, анан айткандан кийин өлтүрөсүң деп. Анан Зубайрдын колуна бергенде Зубайр ушундай таштарды алып, анын көкүрөктөрүн тилип, ушундай каттуу азап бергенде акыры эмне жаны ширин болгондуктан жанагы жерде алтындын экинчи бөлүгү кайсыл жакта экенин айтат. Анан ошентип Зубайр ибн Аввам Мухаммад ибн Масламанын колуна өткөзөт. Мухаммад ибн Маслама анын башын алат. Ошентип караңыздар, ошол жерде жанагы Абул Хукайктын эмне уулу Кинана өлдү. Себеби анын өлтүрүлүшүнүн себеби жогоруда айтып өткөн өзү түзгөн келишимди эмне бузгандыгы болду. Андан кийин Мухаммад ибн Масламага өткөзүп бергендигинин себеби Мухаммад ибн Масламанын бир тууган иниси болот. Ким деген? Махмуд Наим деген өкөсү болот. Ал иниси ошол ошолордун чептеринин астына бирөөсүндө олтурган учурда үстүнөн жөөттөр таш ыргытып, жанагы таш башына тийип өлүп калган болот. Ошентип жанагы өч алуу ушунчалык немесинде каны кайнап турган учурда Мухаммад ибн Маслама ошо Абу Хукайктын ошол уурусундагылар өлтүргөндүктөн Абу Хукайкты ошол жерде эмне кармап өз колу менен өлтүрүп, анан эмне өчүн алат. Демек, анан олжолор бөлүштүрүлө баштайт. Олжолор ушундай көп, мусулмандардын түшүнө кирбеген олжолор колго түшөт. Ушунчалык көп. Караңыздар, сахабалар ушундай деп айткан экен: биз Хайбарга чейин эч качан тойо тамак жеген эмеспиз. Тойо тамак жегенибиз Хайбардан кийин болгон деп айткан экен. Хайбар бекерине жана мунафыктар ушунчалык ушул Хайбар согушуна чыгууну эңсеген жок. Себеби бул Хайбарда ушунчалык чоң олжолор бар экендигин билет эле. Ошентип мусулмандардын колуна эбегейсиз байлык түшөт, эбегейсиз олжолор түшөт. Анан ошол жерде жанагы Хайбардан сүргүн кылууну каалаганда алар мындай дешти: "Эй Мухаммад, бизге уруксат берсең" дейт, "ушул жерде калсак, жер иштетүүнүн жакшы түшүм алууну силерден жакшы билебиз" дейт. Жанагы ошо сүргүн кылуунун астында турган жөөттөр пайгамбар саллаллаху алейхи келип бир нерсени сунуштайт. Ал да болсо ушул жерде эгин эгүүнү, ал жер ушул Хайбардын жери аябай ушул нымдуу болгондуктан, жамгырлуу болгондуктан ошол жер жанагы эгин өстүргөнгө аябай ыңгайлуу болот. Ал нерсени жөөттөр өтө жакшы өздөштүргөн болот. Ошондуктан айтат, курма бактарыны жана башка эгин тала ошол сыяктуу жерлерди иштетүүнү бизге коюп берсеңиз, биз иштеп беребиз дейт. Анан пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам аларга макул болот дагы Абдуллах ибн Раваха деген сахабанын колуна тапшырат. Абдуллах ибн Раваха ошол жерлерди өлчөп бөлүп, жалпысынан 36 бөлүккө бөлөт. 36 бөлүктүн ар бир бөлүгүндө 100 үлүш болот. 100 үлүш болот. Ошентип 3600 үлүш болот дагы. 3600 үлүштөн тең жарымы 1800 үлүш мусулмандарга, 1800 үлүш ошол иштеткендиги үчүн жөөттөргө калат. Демек, жөөттөрү иштеп берет, жыл бою иштеп берет дагы, аягында түшүм алган учурда жарымы мусулмандарга кетет, жарымы эмне кимдерге калат? Жарымы өздөрүнө калат иштеп бергендиги үчүн. Ошондой шарт менен алар ошол жерде калат. Эми ошол 3600дөн 1800 үлүш мусулмандарга тийди, 1800 үлүштөн өтө көп үлүш ошол 1400 сахабанын ичине бөлүнүп берилет. Дээрлик бардык үлүш ошо 1400 сахабанын ичине бөлүп берилет. Ошентип Хайбардан ушунчалык олжолуу кайткандан кийин айрыкча мухажирлер, биз билебиз, бир убактарда кийингенге кийим таппай, жейгенге нан таппай жүргөн мухажирлер, айрыкча ошолордун арасында дагы ахли суф элдери эмне кылат? Ушундай чоң эбегейсиз байлыктарга ээ болуп, Аллах Тааланын рызкы менен анан ошол жерде жанагы ансарлардан алган курма барактарын кайра өздөрүнө кайтарып берген дейт. Чөнтү ансарлар аларга жанагы келгенде жылуу мамиле кылып, өздөрүнүн бактарына кебирлери жарымыны, кебирлери бир бөлүкчөсүнө бөлүп берген эле. Эми ошол бактарын өздөрүнө кайтып берет. Себеби Аллах субханаху ва таала булардын рызкыны кең кылып койду. Анан ошол учурда Джафар ибн Аби Талиб радhiyallahu анху менен Абу Муса аль-Аш'ари радhiyallahu анхулар Хабашадан кайтып келет. Караңыздар, Джафар ибн Аби Талиб бир учурларда пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын буйругу менен эмнеге кетти? Хабаш өлкөсүнө хижра кылып кеткен. Ал эми Абу Муса аль-Аш'ари радhiyallahu анху болсо, бул Йеменден пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын чыкканын укканда өзү менен биргеликте бир канча ошо адамдар менен биригип кемеге олтуруп, эмне пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга бет алып жолго чыгат. Ошентип жолго чыгып, бирок алар эмне ушул Хабашстанга барып калат. Хабашстанга барып, ошол жерде Джафарды жолугуп, Джафар радhiyallahu анху, сиздер биз менен кала бергиле дейт. Биз менен калгыла дагы, ошол жерде эмне кыласыңар дейт, бизге болосаңар пайгамбар саллаллаху алейхи уруксат келгенде көчөбүз дейт. Ошентип ошол жерде алар бир топ жыл жашап калышат. Абу Муса Аш'ари урусу деген бир туугандар, бүгүнкү күндө ушул нерсени адаштырбаңыздар. Аш'ари, акыйдада Аш'ари деген мазхаб бар өзүнчө. Ошол Аш'ари мазхабы эмес, ал Аш'ари деген өзүнчө уру болгон. Чөнтү Абу Муса ошол жерден чыккан. Абу Муса аль-Аш'ари деген белгилүү сахаба бар. Демек,
ошентип жанагы жерде туруп калып, кийин пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын жанагы каты барган учурда, Хабашстандын падышасына каты барган учурда пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам эмне ошол сахабаларды кайра артка салып, амандыкта салып жиберүүнү эмне кылат, өтүнөт. Ошентип жанагы Хабашстандын падышасы пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын сунушу менен, өтүнүчү менен пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын сахабаларын эмне эки кемеге отургузуп жөнөтүп жиберет. Ошол учур пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Хайбарды ачкан учурда дал келип калат. Хайбарды ачкан учурда Джафар ибн Аби Талиб өзүнүн эмнеси менен келип калат, өзүнүн ошол бирге барган мухажирлер менен жана Абу Муса Ашари өзүнүн жамааты менен биргеликте келип калат. Анан ошондо пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ушундай катты сүйүнүп, Аллах менен касам ичип айтамын, Джафардын келгенине көбүрөөк сүйүнөмбү же Хайбардын ачылганына көбүрөөк сүйүнөмбү билбей турам деп ушундай өзүнүн сүйүнүчүн ушундай сөз менен билдирген экен. Анан ошол жерде караңыздар, жанагы Хайбардагы үлүш ошол согушка катышпагандарга эч кимге тийбейт. Бирок ошо Джафар ибн Аби Талиб жана ал менен келген бир топ сахабаларга, ошол мухажир болуп Хабашстандан келген сахабаларга жана Абу Муса аль-Ашаринин ошол бир жамаатына эмне тийген дейт. Ошолорго эмне келип калгандыгы үчүн ошол Хайбардан бөлүнгөн үлүш тийген дейт. Ошентип пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам эмнелерди олжолорду бөлүштүрөт. Ар бири өзүнүн үлүшүн алат. Караңыздар, бул жерде бир пайданы алсак болот. Бир туугандар, бир убакта эгер эстесеңиздер, айрыкча кайсыл учурларда десек, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга жанагы бойкот кылып, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жана Хашим урусу менен соода саттыкты тыйып койгон учурда мусулмандардын кыйналганын эстеңиздер. Ошол учурда пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Мединеге жаңы көчүп келген учурун эстеңиздер. Мусулмандар канчалык деңгээлде кыйналган. Субханаллах, бир туугандар, ошол кыйналгандыгын биз бүгүнкү күндө тарых китептерин окуп денебиз чымырап кетет. Караңыз, денебиз чымырап, ушундай жүрөгүбүз ооруп кетет. Эми алар ошол нерсени өз денеси менен көргөн акыйкатта. Бирок бир нерсени билиңиздер, сабырдын түбү сары алтын деп эмне биздин ата бабаларыбыз дагы жакшынакай макал айткан. Инна мa'al usri yusra, кыйынчылыктан кийин жеңилчилик бар деп Аллах Тааламдын уадасы бар. Бир туугандар, кыйынчылык болсо анын артынан сөзсүз жеңилчилик келет. Караңыздар, бир учурларда ошондой кыйналган сахабаларга Аллах субханаху ва таала эмне ушундай рызык ачып берди. Гайыптан, рызык гайыптан экендигине биз анык ишенишибиз керек. Бир туугандар, биз рызык Аллах Тааламдан десек, кээде иманыбыз алсыз болгондуктан эмне кылабыз? Бекем ишене бербейбиз бул нерсеге. Бир туугандар, Аллах каалаганын рызкын кенен кылат, каалаганын рызкын тар кылат. Бул Аллахтын колундагы нерсе. Ла мания лима а'тайт ва ла мугтия лима манa'ат. Аллах берген нерсени тыюучу жок, тыйган нерсени берүүчү жок. Бир туугандар, биз бул нерсеге ушундай бекем ишенишибиз керек. Караңыздар, бир күндөр ушунчалык кыйналып турган сахабаларга дин үчүн мээнет кылып, дин үчүн кызмат кылган ыклас менен алар рызкын кеңейтиш үчүн эмес, бир туугандар, ошол нерсени айырмасына белгиле. Рызкым кенен болуп бай болоюн деген үчүн эмес, Аллахтын динини жеткизип калайын деп кызмат кылып, мээнет кылгандыгы үчүн Аллах Таалам рызкын ача баштады. Бул азыр биз мол айткан Хайбар, бир туугандар, бул келечектеги чоң-чоң алынган олжолордун астында бир чымындын канатындай дагы орду жок. Ушундай кичинекей нерсе болуп калат. Бирок ушул азыр ушул жерге чейин биз эң чоң олжону ушул Хайбарда алгандыгын айтып өтөбүз. Келечекте Рим империясынын олжолорун алат, Перс империясынын кулатып алардын олжолорун алат. Бир туугандар, мусулмандарга рызык аламдан агып Медине алтын күмүшкө, Перс жана Рим империясынын алтын күмүштөрүнө толуп кетет. Көрдүңүздөрбү? Бул нерсени айттуудан максат, бир туугандар, динге мээнет кылып, динге кызмат кылсаңыз, Аллах Таалам рызыкты каалаган жактан берет. Сиз күтпөгөн жактан берет. Ва ман яттакиллаха ядж'ал лаху махража ва ярзуқу мин хайту ла яхтасиб. Ким Аллахка таквалык кылса, ядж'ал лаху махража, кыйынчылыктан чыга турган орун берет. Ва ярзуқу мин хайту ла яхтасиб, жана күтпөгөн жактан рызык берет. Бирок рызыктын артынан куулуп жүрө берсек, бир туугандар, Аллах пешенебизге жазгандан ашыгын ала албайбыз. Бир нерседен кур калабыз, алда болсо динге мээнет кылуудан кур калып калабыз. Ошол эле, андан башка эч нерсе эмес. Ошентип мусулмандар эмне ошондой чоң олжолорго жетти. Андан кийин пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын София бинт Ухя ибн Ахтабга үйлөнүүсү. София бинт Ухя ибн Ахтаб жогоруда айтып өткөндөй, Абул Хукайктын эмне уулу Кинананын ошондой баласы үйлөнгөн эле. Баласы үйлөнгөнүнө аз эле күн болгон эле. Ошентип эмне жана баласы өлтүрүлгөндөн кийин жанагы туткундардын астына ошол кызы дагы София дагы эмне туткундар менен бирге болуп калат. Ошондо Дахия ибн Халифа аль-Калби деген сахаба келип пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан бир күн берүүсүн суранат. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам барып тандап ал дейт. Анан Дахия ибн Калби өзү дагы сулуу жигит болгондуктан анан барып эмне кимди тандайт? София бинт Ухя ибн Ахтабты тандайт. София. Анан жанагы жерде сахабалардын бирөөсү
Бул дейт Бану Назирдин жана Бану Курайзанын ушундай ханышасы болуп эсептелет. Бул ошолордун ичиндеги эң сонун ханышасы жана бийкечи болуп эсептелет. Бул пайгамбар саллаллаху алейхи башка эч кимге татыктуу эмес дейт. Анан жанагы жерде пайгамбар саллаллаху алейхи ошол сөздү айтканда Дихяны чакырат, анан Софияны алып кел дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи Софияны алып келгенде, пайгамбар саллаллаху алейхи Софияны алып келгенде Дихяга айтат башка кызды тандап ал деп. София анан кийин пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам дават кылат. Дават кылганда исламды кабыл алат. Демек мусулман күң болуп калат. Анан ошол жерде пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам эмне кылат? Ошол София бинт Хуяй ибн Ахтабка үйлөнөт. Анан немесини махр катары анын азаттыгын берет. Түшүнүктүбү? Анын азаттыгын махр кылып берет. Ошентип пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам София бинт Хуяй ибн Ахтабка үйлөнөт. София бинт Хуяй ибн Ахтаб пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан жападан жалгыз араб эмес болгон аял болгон. Мария Кыптия бар. Мария Кыптия ал күңү болгон пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын. Бирок кийин азат кылынган деп айтат. Бирок күңү болгон. Ал эми София бинт Хуяй ибн Ахтаб жөөттөн болгон аял болгон. Аябай татынакай, аябай сулуу аял болгон деп айтылат. Ушул София бинт Хуяй ибн Ахтабга пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам кийин Мединеге кайтып келет. Бул дээрлик 1 айдан кийин болот. Мединеге кайтып келет. Умму Сулайм Софияны жакшынакай жуунтуп тарантып пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга даярдайт. Ошентип пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жолдо келатып, эмне ошол духул кылат. Духул деген жакындык кылат да. Жакындык кылат, анан ошол жерде 3 түнүн ошол София менен өткөрөт. Ошол София менен өткөргөндө пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошол Софияга киргенде бир нерсени байкайт, жүзүндө орус тилинде синяк деп коет, бир көк ала болгон эмнени байкайт, ошондой денеси көгөрүп калганын байкайт. Анан ошол жерде сураганда София анын өзүнүн окуясын ушундай айтып берет. Мен ошол турмушка чыккан учурда бир түш көрдүм дейт. Түшүмдө дейт, караңыз, түшүмдө дейт бир ай келип дейт, мен койнума кирип кетти дейт. Анан мен бул нерсени өзүмдүн ошо жолдошум Кинанага айтып берсем, сен али Мединенин падышасын эңсеп калдыңбы деп ошону шапалак тартып жиберген, ошол себептен көгөрүп калган деп айтат дейт. Көрдүңүздөрбү? Ошо Кинаны ал мен дейт, ошондо сиз жөнүндө такыр билген эмес элем дейт. Сиз жөнүндө угу эле келем али дейт. Ошондо эмне кылган дейт? Жанагы шапалак тартып жиберген, ошол себептен көгөрүп калган дейт. Андан кийин пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга салам Ибн Мишкам деген яхудийдин аялы Зайнаб бинт Харис деген пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга жакшынакай кылып кой сойдуруп, анан кийин эмне кылып алып келет? Ошол койду этини куруп алып келет. Бирок ал, караңыздар, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга кутум уюштурууну каалайт. Ал да болсо пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды уулап, уу менен өлтүрүүнү каалайт. Жанагы жерде пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга ошол этти тартуулоодон мурда пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам эттин кайсыл жерин жакшы көргөндүгүн сураштырып билет. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам койдун колунун оң жагын жакшы көрөт. Койдун колунун оң жагын жакшы көрөт. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга ошол жерини жакшы көргөндүгүн билгенден кийин жанагын жакшылап ууга эмне кылат? Салып даярдайт дагы, анан ошол алып келгенде, анан жанагы эмне пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам 2 тиштеп чайнагандан кийин жутпай туруп түкүрүп жиберет да, бул эт уулангандыгын мага кабарын бер дейт. Анан жанагы Зайнаб бинт Харисти алып келет. Жанагын алып келгенде жанагы өзүнү ушундай деп актайт. Мен дейт, бул ууну алып келсем, эгерде сиз пайгамбар эмес болсоңуз, Мадинанын падышасынан кутулайын деген максатта алып келдим. Эгер сиз пайгамбар болсоңуз, мен билет элем, Аллах таалам сизди бул нерседен куткарып калат деп ойлодум дейт. Анан пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бул жүйөсүн кабыл алат дагы, жанагы аялды коюп жиберет. Бишир ибн Бара ибн Маргор деген сахаба ошол эттен жеп алгандыктан ал өлүп калат. Демек пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошонун өчүн алуу үчүн касас кылып жанагы аялды өлтүрдү. Түшүнүктүбү? Өзү үчүн эмес. Жанагы сахабанын касасын алыш үчүн, себеби шариятыбызда касат бар нерсе, ошол касасты пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам орнатып, Бишир ибн Бара ибн Марурдун ордуна ошол эмне Зайнаб бинт Харисти эмне касас кылып өлтүрдү. Андан кийин Хайбар согушунда эки тараптан өлгөндөрдүн санына токтоло турган болсок, Хайбарда ошол тарыхчылардын ортосунда талаш пикир бар. Туурасы Аллаху алам 16 киши өлтүрүлгөн. 16 кишинин 4-өө мухажир болгон, бирөө Аслам урусунан, бирөө Ашча урусунан, бирөө Хайбарлык мусулман болгон, калгандары бүт ансарилер болгон. Ошолор өлтүрүлгөн. Кээ бир рываяттарда 18-19 деп келет. Кандай болбосун, ушул 10-дон 15, 16дан 18ге чейин ошондой мусулман өлгөн. Ал эми жөөттөрдүн өлгөнүнө токтоло турган болсок, алар 93 киши өлгөн деп айтылат. 93 киши. Демек алар мусулмандардан дээрлик 5 эсе көп өлгөндүгүн эмне ушул рываяттар көрсөткөн. Ошентип эмне мусулмандар Хайбарда толугу менен жеңишке жетишет. Караңыз, бир туугандар, Хайбар мусулмандардын колуна өтөт. Демек бир туугандар, Хайбардагы жанагы ошол жөөттөр толугу менен сүргүн болуп кетпейт. Бир тобу кетет сүргүн болуп, ал эми бир тобу ошол Хайбардагы жерлерди иштетүү үчүн калат. Бирок Хайбардагы ошол жөөттөр Умар ибн Хаттабтын убагында толугу менен чыгарылган. Демек Умар ибн Хаттабтын доорунан бери Хайбарда бир туугандар эч кандай эмне
жөөт калган эмес. Дээрлик бүгүнкү күндө чейин Сауд Араб падышачылыгында эч кандай эмне ислам дининен башка динди тутунган адамдын өзү жок. Туура эме балким бүгүнкү күндө сырттан келген жумушчу топ ошол сыяктуу адамдар болушу мүмкүн. Бирок негизги коренной житель деп коет орус тилинде, жашоочулардын арасында ислам дининен башка динди тутунган адам жок. 100% мусулман динин карманган эл ошол бир гана бүгүнкү күндө ошо Сауд Араб падышачылыгында. Албетте да башка өлкөлөрдө бар, бирок ошол Сауд өлкөсүндө падышачылыгында толугу менен 100% мусулмандарды тутулган эл. Ошол эле учурда бир туугандар, Хайбарды сиз менен биз билбейт экенбиз, эми үйрөндүк. Бүгүн балким кээ бирлерибиз бүгүн жаңы маалымат болду Хайбар. Ал эми билесизби, еврейлер бул нерсени унута элек. Еврейлер бул нерсени унута элек бир туугандар. Хайбар үчүн эмнени гана кылбай атат. Билет булар Хайбарда булар кор болгон абалда мусулмандардын астына байлыктарыны эмне өткүзүп бергендиги жана кор болгон абалда чыгып кеткендигин өчүнү бүгүнкү күнгө чейин мусулман Палестиндин жана башка мусулмандардын өчүнө алып турган учуру. Сиз билбейсиз ал тарыхты, бирок жөөттөр өтө жакшы билет. Жөөттөр Хайбар үчүн, Хайбарда ушундай жеткен, аларга жеткен кордук үчүн бүгүнкү күндө канчалаган мусулмандарды кордоп жатканын эгерде билгениңизде, балким Хайбар эмне окуясын окуп койсоңуз керек эле. Андан кийин Фадак яхудийлери жөнүндө токтолобуз. Фадак яхудийлерине пайгамбар саллаллаху ошо Хайбарга баратканда Мухайсина ибн Мас'уд деген сахабаны жөнөтөт, барып дават кылган деп. Анан жанагы Фадак яхудийлерине барып дават кылганда ар нерсени шылтоосун бир айтып, эмне исламда кабыл алуусун кечиктирип турган учур болот. Анан жанагы пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын ошол Хайбарды толугу менен багындырганынын кабары жеткенде, ошол замат эмне кылат? Жанагы жерде коркуп кетет дагы, анан мусулмандарга багынып, жанагы жизия төлөө шарты менен ошол жерде калат. Ал дегени ошол жерлерин иштетип, жарымын мусулмандарга берет, жарымын өздөрү алып калат. Ошол шарт менен эмне кылат? Мусулмандарга өткүзүп берет. Бирок бул согушсуз алынган олжо болгондугу үчүн бул фай деп айтылат шариятыбызда. Фай болуп калат да, бул файга пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам толугу менен ээлик кылат. Себеби эч бир мусулмандын куралысыз, эч бир мусулмандын аракетсиз алынган нерсе фай деп айтылат. Демек ушул файга мусулман пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам эмне өкүм түшүргөн? Ошол өкүмдүн негизинде эмне пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өзү ээлик кылат да, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам каалаган жака сарптай алат буну. Андан кийин Вади аль-Куррага токтоло турмасак, Вади аль-Курра деген бул ошо Хайбарга жакыныраак жери болгон, ал жерде дагы жөөттөр жана ошол арабтар жашаган жер болот. Анан ал жерде дагы эмне кылат? Ошол жерде жөөттөр жашагандыктан жанагыларга барып исламды сунуштайт. Жок, исламды кабыл албайт. Андан кийин эмне кылат? Ушундай жанагындай башка тиги жөөттөргө окшоп ушундай төлөп берүүгө дагы ыраазы болбой, анан ошол жерде согуш болот. Эми пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошол жерде бир топ күн туруп калат дагы, ошол жерде душман исламдан баш тартып согуш болору анык болуп калганда, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам эмне ошол жерде согуш жарыялайт. Согуш жарыялап, ошол жерде алардын ошондой баатырлар чыгып, мусулмандар тараптан баатырлар чыгып, ошентип алардан 11 яхуди өлтүрүлөт. Баатыр яхудилер өлүп кетет. Ошентип пайгамбар саллаллаху алейхи аларды дават кылат, кечке болбойт. Ошентип бир түн кирет. Анан эртеси күнү киргенде Аллах субхана таала Вади аль-Курраны эмне ачып берет. Ал деген мусулмандар күч менен ал жерди ачат. Душмандын мал мүлкүн мусулмандарга олжо кылып берет. Жана мусулмандар күч иштеткен үчүн бул эми фай болбойт. Бул эмне олжо болот. Мусулмандарга бөлүнө турган нерсе болуп калат. Түшүнүктүбү? Андан кийин Тайманын багынуусу. Тайма деген ууру бул жогорку Вади аль-Курра жана берке Фадактан үлгү алат дагы. Булар келгенде согушпай эле дароо эле жанагы шартты айтып, биз ушу иштетип беребиз, жарымын силерге беребиз, жарымын өзүбүз алабыз деген шарт менен мусулмандарга эмне кылат? Багынып беришет, жизия төлөө берүү максатында. Пайгамбар саллаллаху алейхи аларга өз колу менен эмне жаздырып берет? Ошондой убада келишимин жазып берет дагы, алар мусулмандардын карамагынын астына өтөт, жизия төлөп ошол жерде жашай турган болуп калат. Демек, караңыздар, мусулмандардын астында жашаган, мусулмандардын карамагынын астында жашаган зимма деп коет. Ошо зиммилер болуп калат. Алар ошо мусулмандардын карамагынын астында мусулмандарга жизия төлөп жашаган капырларды зиммилер деп коет. Түшүнүктүбү? Капырлардын биз буга чейин башка китептерде дагы өткөнбүз, түрлөрү болот. Ошол түрлөрүнүн бирөөсү зиммилер. Зиммилер кимдер десе, мусулман өлкөсүндө жашаган, мусулмандарга жизия төлөп жүргөн адамдар. Алар өздөрүнүн динине тутуна берет, бирок ошол эле учурда эмне кылат? Жанагы ачык мусулмандардын шариятына каршы келген нерсесин ачык чыгара албайт деп.
Чөнктөбү? Демек буларды өлтүрүү арам болуп эсептелет. Чөнктөбү? Зиммиди өлтүрүү жана анын мал мүлкүн талап тоноо бул мусулмандарга арам болгон амал болуп эсептелет. Андан кийин пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ушул окуялардан кийин эмне Мединеге кайтат. Мединеге кайтып, анан эмне Мединеге келетканда мусулмандар каттуу добуш менен Аллаху акбар, ла иляха иллаллах деп такбир айтканда пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам добушуңарды пасаңдаткыла, чындыгында силер угуучу затка кайрылып жатасыңар деп айтат. Ошентип пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам түнү менен жол жүрүп, түн бир окумда бир жерге токтоп, анан ошол жерде уктайт да, анан чарчап уктап калганда, уктаардын алдында Билалды сен ошол жерде кароолчу болуп тур, эртең менен бизди намазга ойготосуң дейт. Анан ошол жерде Билал да чарчап кеткендиктен төсүнө жөлөнгөн бойдон эмне болуп калат, уктап ошол жерде калып кетет. Анан эртең менен турса, ошол күн чыгып, аларды күндүн ысыгы эмне денелерине тийип баштаганда, ошондо гана ойгонуп кетет да. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам тургула, чындыгында бул жер шайтандын уюгу болгон жер экен, шайтандын ордосу болгон жер экен, бул жерден башка жерге барабыз деп, анан туруп, анан башка жерге барып, анан дараттарын алып, намаз окуп, багымдаттын эмнесин, намазын, казасын ошол жерде окуйт. Демек, хижранын 7-жылы Сафар айына туура келет дейт. Ошол Хандак согушунан, Хайбар согушунан кайтып келүү эмне 7-жылы Сафар айынын канчасына туура келет экен? Сафар айына туура келет деп айтылат. Абан ибн Саиддин сариясы. Демек, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошол учурда, караңыздар, Хайбарга аттанган учурда Нежд ошол чөлдөрүндө аралап жүргөн бедуиндер болот. Ошол бедуиндер дагы пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга каттуу каршылык көрсөткөн болот. Ошолорду басаңдатуу үчүн эмне пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бул жактан башка сахабаларын жиберген болот. Анан эмне кылат? Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам 7-жылы Сафар айына туура келет. Бул боюнча эмне ушундай деп айтылган. Ушул сарияда негизи эле жанагы Нежд жанагы арабтар менен каттуу кагылышуу болбойт, ал кагылышуу ылдыйракта болот иншалла. Анан Затур Рика казаты. Ушу менен иншалла Затур Рика казаты менен жыйынтыктайбыз. Затур Рика казаты кандай болуп аталып калган? Караңыздар, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жанагы иттифакчы 3 эмне жамааттын экөөсүнү канатыны кыртты. Алда болсо жөөттөр менен мушрик, Курайштын канатын кыртты. Демек, мусулмандардын колунда Гатафандар калды. Гатафандар да булар эмне ушундай пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга каттуу душмандык кылган эл эле. Бирок булардын өзгөчөлүгү, караңыздар, жөөттөрдүн ордону Хайбар болсо, Курайштын ошондой негизги ордо туткан жери Мекке болсо, булардын бир ордо туткан шаары болбойт эле. Булар чөлдө аралап жүрүп эле ар жерге бастырып, каракчылык кылып жүргөн эл болот. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошону билгендиктен буларга каттуу жанагы ыкчам аракет кылат. Ыкчам аракет кылып, жанагыларды ошо күтүлбөгөн жерден бастырып баруу үчүн өзү Мединеге эмне бирөөнү халифа кылып шайлайт дагы 7-жылы Рабиул Ауал айында эмне ошол немени Абу Муса аль-Ашари менен Абу Хурайра экөө тең исламды кабыл алгандан кийин деп келет. Себеби буну айтканыбыз кебир Затур Рика деген окуя бул 4-жылы болгон деп айтат. Туурасы бул эмне 7-жылы болгон. Себеби Абу Муса аль-Ашари жана Абу Хурайра раддияллаху анху экөө тең катышкан согуш болуп эсептелет. Абу Муса аль-Ашари менен Абу Хурайра раддияллаху анху биз айттык, бирөө Хайбарга чыгып келетканда келген, бирөө Хайбар согушу бүткөндөн кийин келген. Демек 7-жылы исламды кабыл алгандыгы белгилүү. Демек бул Затур Рика ошол Хайбар согушунан кийин болгондугунун далили болуп эсептелет. Андан кийин караңыздар, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга Гатафан бедуиндеринен Бану Амр жана Бану Саалаба урлары исламга каршы кол чогулуп жаткан угат. Ошондо пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам 400 сахабаны ээрчи чогултуп Абу Зарды Мединеге эмне кылат? Халифа кылат дагы. Анан өзү эмне ошолорго карай бет алат. Бет алып ушунчалык каттуу ыкчам аракетте болуп Нахл деген жерге барып токтойт. Нахл деген жерге барып токтоп, ошол жерде эмне кылат? Кичине согушат, бирок албетте бул жерде чоң жоготуулар болбойт. Бухаринин риваяты боюнча караңыздар, ошол жерде жанагы согушта хавс намазын окугандыгы айтылат пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам. Хавс намазы кандай? Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам 2 рекет намаз окуйт. Биринчи 2 рекетинде бир тайпа ошол согушкандардын бир тайпасы келип пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам окуйт, бир тайпасы ошол оккандарды коруп турат. Анан пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам 2 рекеттен кийин тургандан кийин биринчи тайпа кетет дагы, экинчи тайпа келип пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга кошулат. Ошентип пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам 4 рекет, ал эми калгандары 2 рекеттен окушат. Ошентип эмне хауф намазын пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам окуганды көрсөтүп берет. Анан ошентип жүрүп олтуруп, жанагы сахабалар айтат, бут кийимибиз жыртылып кеткенге чейин жүрүп, анан бутубузга эмне ушундай чүпүрөктөрдү ороп алдык дейт. Жада калса тырмактарыбыз оюлуп, бутубуздун асты канап кетти дейт. Ошол себептүү Затур Рика деп аталып калган дейт. Жамак салынган бут кийим деп аталып калган дейт.
Ошондо бир окуя болот. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам, караңыздар, ошол согушта ошо чөлдө баратып бир эс алайын деп, анан сахабалар пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга көлөкөлүү даракты калтырат дагы, өздөрү башка жактарга жайгашып эс алып турган учурда бир бидуин келет дагы пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын үстүнө ушундай асылып турган кылычынын кынынан чыгарып туруп, кылычын кармап туруп пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды тургузат дагы, мен сени өлтүрөм, мени сенден ким коргойт дейт. Ошондо пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Аллах дейт. Анан жанагы жерде бидуиндин колу калтырап кетип, кылычы колунан түшүп кетет. Анан жанагы жерде пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам эмне кылычты колуна алат дагы, эми сени менден ким коргойт дейт. Анан жанагы жерде жалынып, жалбарып, жанагы жерде мен сага эч качан күрөшпөйм, мен сага каршы чыккандарга эмне эч качан жардамчы болбоймун деп эмне пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга уада берип, ошентип пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды коюп жиберет дейт. Гаврас ибн Харис деген адам болгон дейт. Андан кийин ошентип пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жанагы жерде ошентип кайтып келатып бир адамдын аялыны эмне кылып алат, бир адамдын аялыны, бир мушриктин аялыны олжо кылып жанагы жерде алып алган болот. Анан жанагы жерде ошол мушрик сөз берет, мен Аллах менен касам ичип айтамын, назыр деп коет, мен ушул жерге аларга барып, алар менен согушмайынча эмне кылбайм, ошолордун бирөөсүн өлтүрмөйүнчө кайтпаймын дейт. Анан пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам кайтып келип айтып, Аббат ибн Бишир менен Аммар ибн Ясирди эмне кылат, ошол жерде корукчу кылат дагы, өздөрү эс алат. Аббат ибн Бишир менен Аммар ибн Ясир экөө олтуруп, анан жанагы жерде Аммар уктап кетет. Ал эми Аббат болсо ошол жерде намаз окуп турган учур болот. Намаз окуп турган учурда жанагы ошол мушрик жанагы келип туруп, жанагы караса намаз окуп олтурган учур болот. Жаминен атканда жанагы жанын огуну чыгарып туруп намазын окуй берет. Дагы атса, дагы жаа тиет, жанын огун чыгарып, анан намазын окуй берет. Ошентип намазы бүтөт. Намазы бүткөндөн кийин жанагы Аммар туруп кетип, субханаллах, ок дегенде мени тургузбадыңбы деп, анан жанагы айтканда, мен бир сүрөнү окуп жатат элем дейт. Чындыгында ошол сүрөнү ортосунан эле кыркып коюуну каалабадым деп, анан ошол сүрөнү бүтүргөнгө чейин намазын бүтүрөйүн деп, анан тура бердим дейт. Ошентип пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам эмне ошол согуштан негизинен бир ошо Гатафан урууларыны талкалап жок кылбаса дагы, бирок алардын жүрөгүнө коркуу салып, мына ошол Гатафандын эң акыркы пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга каршы чогулткан колу болот. Андан кийин Гатафандар болду. Мындан кийин дээрлик жок болуп кетет, аягынан акырынан жок болуп, жада калса кийин пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Меккени фатх кылган барганда Гатафандан бир тайпасы келип пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламен биргеликте исламды кабыл алып, эмне ошол Меккеге фатх кылган барган. Ошол эле учурда Хунайн согушунда, фатх согушунан кийин болот, Хунайн согушунда Гатафандын элдери эмне көп олжа алгандыгы жөнүндө дагы ушул тарых китептерине келет. Демек ошентип Гатафандар акырынан жуурулуп отуруп мусулмандарга кирилип, ошентип мусулмандар эмнеге жетти? Чоң бир ийгиликке жетти. Ал ийгилик кандай? Ал ийгилик жанагы мусулмандарга каршы турган эң чоң 3 иттифакчы болгон 3 канатты деген кыркты. Ошентип мусулмандар Араб жарым аралында өзүнүн үстөмдүүлүгүн көрсөттү. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын дааваты ачык ийгиликке жете баштады. Бул нерсе албетте мусулмандарды кубандырган нерсе эле. Аллах субханаху ва таала насип кылса иншалла кийинки сабактан ушул жерден улантып кетебиз. Субханакаллахумма ва бихамдик ва нашхаду ан ла илаха илля анта ва настагфирука ва натубу илейк. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum.